Мен Туралиева Назгүл, Ордобековна, Талас облусунан, Кара Бура району, Көксай айылынан болом. Ошол жердин келинимин. Бишкекте жашаганыбызга көп жыл болуп калды. Айылда үйүбүз бар. Анан бул жактан ошо балдарыбыз эми бияка окуу үйүбүздү атпайбы. Анан айылга баргылар келбей жатат. Анан биякта өзүбүздүн үйүбүз болсун деп ошо өзүбүзгө алып атабыз. Бир абысыным бар, Гүлмира деген жеңем бар. Ошо жеңем менен сүйлөшүп, анан ошо үй жөнүндө сүйлөшүп калдык эле. Анан ошо жеңем совет берип калды. Анан кийин ал совет менен эле келип эле Данира деген кызга келдим. Ошол жерден кеңешип, мындай жакшы эме консультация берди. Анан кийин эле үйгө барып жолдошум менен сүйлөшүп, ошо макул болдук. Анан кийин макул болуп келип эле мындай акчаны төгөрдү. Эми биз деген 2 миллионго жазылып атканбыз да. Анан 500 миңди сразу барып банкка төгөрдү. Кайра ойлонуп кеттик да. Может алдап кетпейби булар деп. Анан 2 күн, 3 күн ойлонуп калдык. 3 күн ойлонуп туруп кайра эми тобокел эми алдабас чыгар, бирок мындай келечеги кең болгондон алдабайт эле бара берейичи деп кайра келдик. Келип дагы бир консультация алып туруп анан барып төктүк. Ошо көлдө эс алып жүрөт элек, ошо жакта жүргөндө сүйүнчүлөштү, аябай сүйүндүк. Биз өзү 2 миллионго жазылдык. 2 миллионго жазылып 25%-тен төктүк. Ал деген 500 миң болот экен. Анан кийин бул жактын кызмат акысына 4% экен, 80 миң төгүп бердик. Бир эле жолу. Бир эле жолу. Бир эле жолу кызмат акысы алынат экен, ошо 80 миң төгүп бердик. Үйдө ошол эле суммага алсаңыз, же кошумчалык болуп калды? Жок, дагы коштук. Биз өзүбүз Воронцовкадан алып атабыз. 7 соток участогу менен 5 комнаталуу үй. Анан кийин үстүнө акча коштук бир аз. Сыр болбосо канча коштуңуздар? 2,5 миллионго турат. Аламединский районуна карайт экен. Ошо кирип бараткан жерде эле 3-чү көчө болот. Центрге да жакын. Угловой болот экен. Бияк көчөсүнөн да, тияк көчөсүнөн да киргенге, анан өзүбүз ошо бизнеске карата деп ошол үйдү тандадык. Адам мурун деле үйлөрдү карап атканбыз, бирок жаккан эмес. Анан кийин ушул үйдү барып көрүп эле жактырып калдык да, өзүбүз издеп жүргөн үй болду. Ошо очеред келгенде эле барып эле ушул үйдү. Ал ошо бизнеске ылайык экен да, ошо мал багып, бизнес кылалы дегенбиз. Өзүм ошо кондитерский цех бар. Ошого дагы ылайыктуу экен, центрге жакын. Реклама кой берип, мындай эме кылсаң да жакшы. Элдер жайкысын жана ошо эмеге Воронцовка жакка эс алууга барышат да. Ошо баратканда дагы мындай выпечкаларыңды реклама коюп сатканга ылайыктуу экен. Ошонусу менен аябай жакты. Акчаны өзүбүз да чогулттук. Бул келечекке келердин астында той бергенбиз. Ошо 2 кичкей балабызды отургузганбыз. Анан өзүм да 40 жашым болуп ошо той бердик. Анан кийин ошо элдерге барсаң келет экен дегендей, элдер да жакшы келишти. Ошо жактан тойдон да каражат кошулду. Өзүбүздүн чогулуп жүргөн акчабыз да бар болчу, ошолорду чогултуп. Если үйдү алып турган болгондон эрте деле карай берсе болот экен. По-любому очередь келет экен. Биз адам мурун деле карап атканбыз. Очередь келсин деп эле мындай эметип аттык да. Ошо эч коркпой 100% эле келип кезекке тура бериңиздер. Кезекти өткөзүп жүрбөйүңүздөр, келип эле консультация алып эле сразу акчаңыздар дайын болсо, очередке тура бериңиздер. Убакыт деген учкан кош өтүп кете берет экен. Ошону тура пайдаланып, сразу эле очередке тура бериңиздер. Биз мына үй алып атабыз, аябай сүйүнүп, мына толкунданып, сөздөрүмдү жоготуп атам. Анан кийин эч кандай эме, мындай эмеси да оңой экен да, паспорт менен эле келип, анан кийин тура берет экенсиң, мындай башка жактагыдай болуп 5-6 документти издебейт экенсиң. Жалпак тил менен айтканда эле мындай түшүнөсүң бат элечи. Ошондо эч коркпой келип тура берсеңиздер болот.